Эфирде экономика бөлүгү, саламатсыздарбы? Кичи жана альтернативдик энергетика биздин өлкөдө электроэнергия маселесин жое алабы? Бул жөнүндө бүгүн сөз кылмакчыбыз. Дүйнө банкынын изилдөөсү боюнча Кыргызстан жылына экономикалык өсүштүн 10%-на жакын электроэнергия таңсыктыгына байланыштуу жоготууда. Ондогон жаңы курулуш объектилери жана жаңы ачылган ишканалар, өндүрүштөр электроэнергия чөктөөлөрүнө дуушар болууда. Демек, жаңы жумуш орундары түзүлбөй, салыктык кирешелер өспөй, жалпы мамлекет зыян тартууда. Ошол эле убакта кичи энергетика муктаждыктын 10%-на жакын арада эле жаба алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. 30 мегаваттка чейин бул жанагы чакан кестерди болуп эсептелинет. Анан ошол жерде биздин Кыргызстанда 252 чоң жана кичине дарыялар бар. Ал жерде аудан бир 50 секундуна 50 метр кубический судан ылдый дарыялар аудан көп да. Вот ошол рекаларга азыр бүгүнкү күндө бир концепция бар. 12-17 жылга чейинки ушу чакан кестерди өндүрүү боюнча ошол жерде бүт Кыргызстан регионунда 62 чакан кес жаңы курса болот. 40-тан аз чакан кести восстановить этсе болот. Бирок восстановить эткенде мурунку чакан кестерди анда алардын баасы 1,5 эсе арзан болот да. Жеке инвестициялар энергия иштеп чыгуу тармагына келбей жатат. Анткени бүгүнкү тарифтик саясат жана мыйзамдардын жетишсиздиги жеке каражаттардын келүүсүнө чектөө коюп жатат. Кандай тоскоолдуктар бар? Бул жөнүндө адистер менен маек курдук. В первую очередь, конечно, это нужно как можно быстрее. Биринчиден финанс механизм жана рынокту стандарттуу сатып алуу жактан мыйзам актыларын жөнгө салыш керек. Ошондой эле башка нормативдик актыларды жөнгө салыш керек. Алардын бири чакан кес курганга жерлердин бөлүнүп берүүсү. Суу боюнча маселелер дагы чечилиш керек. Инвесторлордун өз ишин баштоосуна минималдуу иш кагыздарын толтуруп, өз ишин баштап кетүүсү абзел. Ал эми эң эле маанилүү маселелердин бири жеке инвесторлордун финансылык жактан алсыздыгы. Ошол эле убакта бүгүн бир топ жеке ишкерлер жаңы кубаттуулуктарды ишке киргизүүгө даяр. После революции убежали из Кыргызстана в 2010 году. 2010-жылкы революциядан кийин инвесторлор Кыргызстандан кетип калышкан. Азыр кайрадан келе башташты. Азыркы күндө 40-ка жакын долбоор кайрадан иштей баштады. Алардын ичинен 5-6сы менен инвесторлор катуудан иштеп баштады. Эң эле ири долбоорлордун бири бул Гидросила компаниясы иштеп жаткан чоң кемин каскады. Бизде жеке инвесторлор дагы иш алып барат. Алардын бири Ибрагим жоопкерчилиги чектелген коому Баткендеги инвесторлорго таандык. Алар ошол жакта чакан кести өз акчасына курууда. Азыр эми энергетика министрлиги бир нече мыйзамдык актыларды кабыл алыш керек. Жана эң негизгиси алардын ишке ашуусун контролдош керек. Мындай документтер кабыл алынган мынакей. Ошо документтер кантип иштеп жаткан сетке ушу малый гидроэнергетикаларды присоединить кошулганга мүмкүнчүлүк ачылат да. Анан кийин жанагы экономикалык негизин дагы коэффициенттерди тарифтин жана 8 жыл срок окупаемость ошонун баардыгы ушул долбоорлор менен кошо чогуу иштеп биздин министрлик баягы чогуу иштегендин натыйжасы да. Анан энди дагы да болсо экономикалык жактан ушул чакан кес өзүн өзү 8 жылда актаганына аракет кылат. Мен ойлойм мына жанагы 14-17 жылдагы жанагы орто мөөнөттөгү тарифтик саясат кабыл алынса, ошол максимальный жанагындай отопление бараткан трехфазный кышында ошол тариф көтөрүлсө, ошол тарифке биз 2,1 кылсак, анда же малый кестер баягы ушул мыйзамга туура келип, анан кийин жанагындай акча тартылат деген оюбуз бар. Бул жөнүндө көп эле мындай серепчилер айтып атпайбы? Жанагы инвестиционный привлекательность депчи. Кичи энергетика бүгүнкү күндө бир топ аймактардын же ишканалардын электроэнергия көйгөйлөрүн чечүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Энергетика министрлиги болсо бул маселени тарифтердин көтөрүүсүнө байланыштырууда. Жаңы кубаттуулуктарды куруу тарифтик саясатка түзмө-түз байланыштуу. Азыр энергетика тармагы өзүн өзү актабай эски ресурстардын аягына чыгууда. Бирок тарифтерди көтөрүүдөн мурда энергетика тармагы таза жана натыйжалуу иштеп жаткандыгын коомчулук баамдап билиш керек. Сиздер менен Азамат Акилеев болду. Саламатта калыңыздар.